Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Ырчы Айсер Кадырбекова учурда Инстаграмдагы катылуучулары 1,5 миллиондон ашкан шоу-бизнестен өкүлдөрүнүн катарын толуктайт. Ал өзүнүн профилине карата айтылган сын-пикирлерге жооп узатты. Менин профилимде абдан эле көп жарнама жана мактаныч бар деп жазып жатасыздар. Жок, мен жөн гана ыраазычылык кылганды билем. Бул адамдар мага алтындай убактын коротуп жатат. Инстаграм бизнес үчүн аянтча, үйдө отуруп алып эч нерсе кылбагандар муну түшүнүшү кыйын. Бекер эч нерсе жок. Баары же достук үчүн же эки тараптын пайдасы үчүн жасалат. Эч ким акысыз калбайт деп белгиледи Ырчы. Белгилей кетсек, учурда жылдыздуу түгөлдөр Нурлан Асип менен Асель Кадырбекова учурда Дария аттуу кызын тарбиялап жатышат. Маалымат булагы Заман KG. Кече 23-октябрдын кечи Москвада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримованын концерти мыкты деңгээлде болуп өттү. Аталган концерт Кремль сарайында болуп, көрүүчүлөр сахнага толгон. Учурда аталган концерт социалдык тармактарда катуу талкуу жаратып, Самара Каримовага ыраазычылыгын билдирүүдө. Концертте кыргыз көрүүчүлөр тарабынан эрежени бузгандар да болду. Эске сала кетсек, Ибрагим Жунусовдун калемине таандык Элеман деген ыр сахнада жаңырганда, кыргыз көрүүчүлөрү сахнага чыгып селфи түшө баштаган. Белгилей кетсек, чет өлкөлөрдө концерт учурунда топтолуп сахнага чыгып кеткен учурлар болгон эмес. Ырчыны сыйлаган учурда ордунан туруп кол чаап гана коюшкан. Москвадагы кыргыздар эрежени сактап коюшса жакшы болмок беле. Чоң атасы жорго чаптырып той кылып жатса анда башка кеп эле. Баса Самара Каримова кеп жок. Маалымат булагы Назар News KG.